Адам баласы алгач ашкабактын данын, көптөн кийин гана анын этин тамак катары колдоно башташкан. Ашкабак качан, кайда пайда болгон? Бул туурасында адистер ашкабак Америкада төрөлгөн деп айтышат. Бирок ашкабактын бөтөлкөгө окшош түрү биздин заманга чейин эле Азия менен Европада абдан белгилүү болгондугу айтылып жүрөт. Алар аны суу жана шарап куюу үчүн пайдаланып келишкен. Окумуштуулар ушул күнгө чейин ашкабактын же жемиш экенин, же жашылча экенин так аныктай албай келишет. Бирок алар анын болуп көрбөгөндөй пайдалуу экенин эбак эле иликтешкен. Мунун баарына ашкабактын витаминдерге бай жана жагымдуу даамга ээ экени себепчи. Ашкабактын курамы суудан, белоктон, углеводдон, клетчаткадан жана органикалык кислоталардан турат. Ушул эле 100 грамм ашкабак орточо 25 килокалорий баалуулукка ээ. Бул пайдалуулуктар организмге таасир этиш үчүн аталган жашылчаны жаңы кезинде сууга бышырылган, куурулган, бууга бышырылган, шире, пюре түрүндө даярдап жей берүү керек. Ашкабактын ден соолукка тийгизген таасири. Маал-малы менен ашкабакты тамак катары даярдап жеп туруу аркылуу жүрөк, кан тамыр ооруларынын алдын алууга болот. Ашкарын ашкабактын семичкелерин чагып жеген шартта ичегидеги ар кыл курттар өлүп жоголот. Ашкабактын семичкесинде А, Б, С витаминдери жүрөктүн иштешин жакшыртууга шарт түзөт. Ал үчүн аларды кууруп, тазалап, бал менен аралаштырып, андан күнүгө эртең менен ашкарын 1 аш кашыктан жеп жүрүү керек. Бул жашылча ич катууну дагы жөнгө салат. Кандай учурда ашкабакты пайдаланууга тыюу салынат? Гастрит, ашказан жарасы жана кант диабети менен ооруп, бул дарттардан жабыркап жүргөн адамдарга ашкабак жана ашкабактан жасалган даамдарды жегенге болбойт. Себеби аталган жашылча күчтүү кычкылдандыруучу сапатка ээ. Ал организмдин кычкыл чөйрөсүнүн тең салмактуулугун бузуп жиберет. Ашкабакты кантип тандоо керек? Ашкабактын пайдасы жөнүндө маалымат алган соң аны көп колдонуп каларыңыздан шегибиз жок. Бирок аны кантип тандоо керек деген суроодо сизди ойлондуруп жатса төмөнкү кеңештер сиз үчүн. 3-5 килограмм салмактагы ашкабак нормалдуу болуп саналат. Ошондой эле анын кабыгы сыйда жана жабыркабаган болууга тийиш. Ашкабактын ичиндеги маңызы канчалык ток сары түстө болсо, анда ал ошончолук жакшы болуп эсептелет. Өтө бышып кеткен ашкабактын маңызы чачтуу, камыр сыяктуу жана даамсыз болот. Нормалдуу бышкан ашкабакты үзүлгөн жеринин кургак жана кара түстө болушу дагы тастыктайт. Демек, пайдалуу бул жемиштен жасалган даамдарды күнүмдүк менюңуздагы тамактардын катарына кошуп алсаңыз болот. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Можиев, Ар Отан көрсөтүүсү.